Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро Проспект Мира. Азизбек Элзибеков. Тажик-кыргыз чегарасы Кыргызстан үчүн өчпөс чок болду. Америка Тажикстандын куралдуу күчтөрүнө атайын аскердик жабдууларды берди. Тажикстан бийиктикке керектелчү, ок өтпөөчү кийимдерди, караңгыда көрсөтө турган дүрбү жана ар кандай брондолгон аскердик унааларды алды. 2023-жылдын 3-февралынан 11-февралына чейин Бишкек шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасы менен Тажикстандын укуктук маселелери боюнча топографиялык жумушчу топ жолугушууларды өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго кол коюлду. 2022-жылдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө топтору тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында аскер прокуратурасынын тергөө кызматынын башчысы Акылбек Абдыраев билдирди. Шектүүлөрдүн өзүнчө өндүрүшкө алынып, сотко өткөн учурлары бар. Учурда аскердик прокуратуранын Баткен гарнизону тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат, деди ал. Парламент 2021-жылдын 16-сентябрында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлерин жамааттык күчтөрдү биргелешип материалдык техникалык жактан камсыздоо жана медициналык жактан камсыздоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралууда. 2022-жылы 14-17 сентябрда Тажикстан Кыргызстандын аймагын басып алууну көздөп, Баткен жана Ош облустарындагы чегара заставаларын жана калктуу пункттарга кол салган. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик баскынчылыгынын натыйжасында Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 63 адам каза болгон. Анын ичинде аскер кызматкерлери жана жайкын тургундар жана балдар 198 адам жабыркады. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу объектилер талкаланып, зыянга учураган. АКШнын Дүйшөмбүдөгү элчилиги республиканын чегараларынын коопсуздугун камсыздоо үчүн Тажикстандын улуттук гвардиясына 10 джип тапшырды. Тетиктер пакеттери устакана жана техникалык тейлөө жана окутуу боюнча келген $858,818 унаалар улуттук гвардияга чегара тилкелеринин катал рельефинде операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. АКШнын элчиси Джон Марк Помершайм бул кайрымдуулук Тажикстанга анын чегарасын коргоо үчүн көрсөтүп жаткан жардамыбыздын бир гана мисалы. Биз терроризмге, банги аткезчилигине жана өзөктүк куралдын жайылышына каршы күрөштө өнөктөш бойдон кала беребиз. Биз чогуу иштегенде күчтүү болобуз деп белгиледи. Докладта Кошмо Штаттары 1992 жылдан бери Тажикстанга коопсуздук үчүн $330 миллион ашык жардам бергени тууралуу маалыматтар келтирилет. Бул жардам окутууну, жабдууларды жана инфраструктураны камтыйт. Анын ичинде АКШ өкмөтү коргоо министрлигинин тынчтык орнотуучу батальонунун окуу борборун реконструкциялоого жана курууга колдоо көрсөтүп, коргоо министрлигинин мобилдик аскерлери үчүн $1,5 миллион Магоп полигонун курган. Тажик тарап кээде биздин чегаралаш жерлерибиз бош жаткандыгына көз артып, алар өз аймагына батпай аткандыгында айтып, доомат коюшууда. Мындай пикир канчалык негиздүү болот? Союздун учурунда ар бир эл өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша эмгектенген. Мисалы тажиктер дыйканчылык, өзбектер соода садык, ал эми кыргыздар байыркы мезгилде жоокер болуп, мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Андыктан алар жерлерин жайыт жана кыштоо катары пайдаланышкан. Демек аны бош же кароосуз калган жер деп айтуу туура эмес. Ооба, биздин кошуналарыбыз жылма миграция менен чегарабызга гана эмес, үйүбүздүн дубалына чейин жетип келишип, эми үйлөрүбүз менен огородубузга да көз артып талашууда.
Ал эми алардын калкынын саны тездик менен көбөйүп жерине батпай жатса, анда бул алардын өздөрүнүн көйгөйү жана биз күнөөлүү эмеспиз. Тажик бийлиги эгер чаркууда эл батпай жатса, аларды башка жакка көчүрсүн же башка жолун тапсын. Дүйнөлүк практикада мындай ыкма жок. Мисалы 1 миллиард 300 миллион калкы бар Кытай биз жерибизге батпай жатабыз деп кошуналарынын жерин талашкан доомарт арткан жок да. Дүйнөлүк практикада талаш жерлерди же анклавдарды чечүүнүн жолу алмашуу болуп саналат. Бул деле туңгуюк жолу болгон менен мындан башка ыңгайлуу жолу жок. Бирок жерди мынча квадратка ошончо квадрат деп бөлүү да туура эмес. Себеби жерди суга экендигине, түз же тоолуу экендигине, анын асты менен үстүндөгү кен байлыктарга, стратегиялык аймагы боюнча оңго жакын, өзгөчөлүгүнө карап баалап алмаштыруу керек. Бирок тажиктер ушул цивилизациялуу эл аралык жолдорду аттап өтүп, биздин жерди күч менен согуштук ыкмага салып ээлеп алуу аракетин көрүштү. Азизбек Келдибеков, Булак Назар Ньюс KG. Туркиядагы зилзаладан каза болгондор 24 миңге чамалады. Туркия жана Сирияда катталган жер титирөөдөн каза болгондордун саны 24 миңге чамалады. Соңку маалыматтарга караганда Туркияда 20 миңден ашык адам мерт болду. Ал эми Сирияда 3,5 миңден ашуун кишинин сөөгү табылды. Жабыр тарткан аймактарда 29 миңден көп куткаруучулар иш алып барууда. Белгилей кетсек, 6 февралда Туркиянын түштүк-чыгышында күчү 7,17 жана 7,6 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жер силкинүү Газиантеп шаарынан 26 чакырым алыстыкта Сирия менен чек арага жакын жерде орун алган. Булак Супер KG. Туркияда Кыргызстандын куткаруучулары урандылардын астынан тирүү адамды чыгарышты. Туркияга жер титирөөдө жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн барган Кыргызстандын куткаруучулары урандылардын астынан тирүү адамды чыгарышты. Бул тууралуу бүгүн 11 февралда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, кыргызстандык куткаруучулар издөө куткаруу иштерин жүргүзүп жаткан Кахраманмараш шаарындагы имараттын урандыларынын алдынан тирүү адамды таап чыгарышкан. Мекеме кошумча маалымат берилерин билдирди. Буга чейин Кыргызстандан барган куткаруучулар жалпы 48 жарандын жансыз денесин чыгарышкандыгын маалымдаган. Белгилей кетсек, 7 февралга караган түнү Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 67 куткаруучусу Туркияга жер титирөөдө жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн учуп кетишкен. Жекшемби күнү дагы 100 куткаруучу атайын борт менен учууга даярдык көрүүдө. Булак Супер KG.